Саламатсыздарбы, урматтуу Ош Фильм телеканалынын көрүүчүлөрү. Мен Клара Токтобаева, сиздер менен кайрадан. Кыргыз элибизде сөз бар эмеспи? Шагылы жок, тоо болбойт. Шайыры жок, эл болбойт. Ошондой эле биздин кыргыз элибиздин атактуу кызы, музыканты, жеке ырчысы, президенттин ардак грамотасынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери Жумамедин Шералиев атабыздын атындагы төш белгинин ээси, улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын, Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин музыканты жана жеке ырчысы Гүлнара Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы. Биздин куттуу ашканабызга кош келиптиз, Гүлнара. Гүлнара, мына ушинтип сиз келип калыптырсыз. Биздин ашканабызга дайыма таланттуу адамдар келет. Түркүн жагынан таланты бир эле жактан болбойт эмеспи, өзүңүздөр билесиздер. Эгер таланттуу адам болсо, көп кырдуулуу тамак жагынан, ырдаганы, бийлегени, сүйлөгөнү, турганы, койчу бардык жагынан келишкен. Анан Гүлнара бүгүн бизге балыгын алып келип отурат. Бул жерде эми азыр тамакты Гүлнара балык менен жасайт экенбиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош Фильм студиясынын жамааты жана биздин кыргыз элибиз. Саламатсыздарбы. Мен бүгүн гарбуша деген балыкты алып келдим. Себеби ден соолугума байланыштуу мен көбүнчө балык менен жана ушундай көп мөмө жемиштер менен тамак азыктанам. Балыкты дымдап бышыруу үчүн сиздер өзүңүздөрдүн табитиңерге жараша бир балык. Ал балыкты төмөнкү аралашмага чылап коебуз. Аралашманын курамын айтып кетсем: лимон согу 100 грамм, сумай 100 грамм, пияз, кара мурч, кызыл мурч, ашкөк, лавр жалбырагы 1-2 жетиштүү болот, жана сарымсактын майдаланып тууралган түрү. Гарбушаны биринчиден биз тазалайбыз. Тазалап бүттүп, анан муну баягы духовкага салганда сөйөттөр баягы жумшак болсун деп, анан жана биз соусту бүт баарын салгандан кийин булар ичине сиңимди болсун деп, балыкты мындайынан кесип алабыз. Тилип коебуз. Тилип койгондон кийин анан соус жасайбыз буга өзүнчө. Соус жасагандан кийин анан буларды салыштырып маринадка коебуз. 1 саатка маринадка этилип, баары сиңимди болгондон кийин балык жумшак болуп, бир өзгөчө бир даамы жакшы болуп бышат. Анан бул балык өзү негизи ден соолукка абдан пайдалуу эмеспи? Көп жашайсың. Бизде мен өзүм ат башынын кызы болгондуктан өзү биз жакта ат башта аябай көп жигет. Бирок мен өзүм баягы кичине убакыт баягы орто жаштан өтүп калгандан кийин баягы диета кылып, ден соолукка байланыштуу көңүл буруп, анан мен көбүнчө үйүмдө деле ушу балыкты көп колдоном, балыктын түрүн колдоном мен. Ушундай кесип алабыз. Анан кесип алгандан кийин могу сөйөктөр эме болот, сиңимди болот. Азыр эмелерин жасайбыз да. Анан буга азыр маринадты даярдап алалы. Маринадты даярдайбыз. Курамын кошуп алалы. Буга болсо тазалагандан кийин буга май куябыз, суу майды куябыз. Кашык алайын, Буга ушун бир 50 граммдай куябыз. Ушунун көбүн куябыз да. Майды куябыз, суюк майды куябыз. Суу майды куйгандан кийин лимонный соус куябыз буга. Лимонный соус куябыз. Лимондун суусун куябыз. Ушун баарын куябыз. Бул жерде көз өлчөм менен жасайм, баарын куя беребиз. 2 лимондун соусу. Анан бияка кристалликтен салабыз. Себеби бул баягы туздун курамындагы кошо билиш үчүн да азырактан салабыз. Бул жерде кара мурч салабыз. Кара мурч дагы бул чайдын кашыктын учу менен салынат. Калемпир салынат буга. Кызыл калемпир аябай табитти жакшы келтирет эмеспи? Тузду азыраак салабыз. Себеп дегенде кристалл салынды да. Кинза салабыз. Кургатылган кинза салабыз. Кинза салгандан кийин өзүнүн балыктын өзгөчө өзүнүн приправасы бар. Ошол эки приправада көбүрөөк кошулмалары көбүрөөк салабыз. Бул балыктын даамын абдан чыгарат жана жакшы кылып жумшак кылып бышырат. Буга лавровый лист салабыз.
лабыр жалбырагын салабыз. Бул дагы абдан жытын берет, дамын берет. Анан жегенде да бул балык аябай жумшак болот, ушунчалык жумшак болуп, баягы оозуңда гана Sizdeki bu şenliklerden bize tanışana başladın mı? Ошентип буга салып алабыз балыкты. Балыкты салганда биз эме кылабыз. Муну сиңиш керек да. Биз ошон үчүн ушундай чуңкур куябыз. Муну жакшылап бири-бири менен аралаштырып алат экенбиз. Жана кошулган заттардын баары бири-бири менен аралашып, бир өзгөчө даам берет экен. Ой, сону. Өзгөчө даам берет дагы. Муну анан ушинтип балыктын арасына куябыз, куюп чыгабыз. Мына ортолорун кескенибиздин себеби ушул болду да. Себеби балыктын арасына бул даамы болуп, анан бул суюкча дагы ашыкча болот. Ашыкча болгондо ошо даам берип, 1 саат маринадка коюп коебуз муну. Өзүнчө маринад болгондон кийин духовканы ысытып коебуз, ысык учурунда салабыз. Ага чейин духовканы даярдап койдум, ысытып. Азыр болсо 1 саатка маринадка коебуз. Маринадка коебуз. Эмне үчүн сиз горбушаны тандап алдыңыз? Горбушаны тандаган себеби мен көп балыктар съемканы көп колдоном. Просто бүгүн ошо балык саткан жерге барсам, горбушадан башка балык жок экен. Ошон үчүн горбушаны алдым. Кыскасы, кандай балык болбосун, баардыгын ушундай маринадка кылып, ушул сыяктуу кылып, ушундай кылса болот. Бирок кээки балыктарга майонез менен жасалат. Ингредиенттерин башкача кылса болот. Мен кошмалары башкача болот. Баарын куюп туруп, лавровый листтагы аябай даам берет. Мен арасына мынтип салып коем. Кандай да даамы бул балык өтө жумшак пышат. Суу пышат. Муну дагы бышканда дагы көрөбүз. Кудайым берсе жакшы бышып, жакшы демдеп даам берет бул. Даам берет. Абдан жакшы экен, эң жөнөкөй, оңой, анан кийин пайдалуу балыктын составында, курамында адамга керектүү көп нерселер бар. Фосфор бар, темир бар, йод бар, өзгөчө жаш балдарга, убагы келип калган, улбайган адамдарга берсе, өтө пайдалуу. Көбүнчө мага сурай беришет, эмне үчүн сиз жаш көрүнөсүз депчи. Мен көбүнчө ушундай мөмө жемеш, көбүнчө балык азыгын көп колдоном. Өзүм ат башынын кызы болсом дагы, биз жакта ат башы Нарын областында биз этти көп колдонобуз, өзгөчө колдонобуз. Бир чара той болгондо деле, бир чара этти мындай коюп коебуз дагы канча иш болсо ошо жарым койдун эти болот, жылкынын эти болот, аябай этке ушундай молбуз. Бирок мен баягы өзүм ден соолугума байланыштуу балык менен, көкчөп менен көп азыктанам. Демек биз баягы өзүбүздүн орто жаштан өтүп калгандан кийин деле баягы диета деп, баягы тамак тез сиңимин каалап калабыз, жеңил тамакты көп каалап калабыз. Ошондуктан мен балык азыгын бүгүнкү күндө сиздин сырлуу, эмне үчүн дайыма жашнакай болуп сулуу көрүнөсүз, эмне үчүн жаш көрүнөсүз дегенге себеби ушу экен да. Ошо мен тамак аштык окшойт бүгүн сиздин. Баарын салып бүткөндөн кийин чеснокту үстүнө майдалап салып коебуз. Чеснок бул өзү абдан жакшы. Мен өзүм дагы муну колдоном. Көп колдоном. Жарым килограмм чеснокту мясорубкадан өткөрүп, арактан коюп, 20 күн настойка жасап, холодильникке салып коюп, эртең менен кечиндеси тамактын алдында Дары катары, ошон үчүн бетке көп буруш түшпөй, бет агарып, жакшынакай болуп, жаштыкты дайыма сактап жүрөт. Бул чеснок өтө жакшы жакшы азык, баардык нерсеге пайдасы көп мунун. Арасына киргизип, чеснокторду салып коем. Себеп дегенде чеснок дагы табитти жакшы даам берет, жытым берет жакшы. Ушундай чесноксуз деги эле мен тамак жасабайм. Чеснокту өзүм аябай жакшы көрөм. Элдин баары айтып коет, сен тиги кореецтен да өтүп кеттиң деп айтышат. Пияз чеснокту көп колдоном. Жакшы. Ошондай бетин жаап коелу, дымдап 1 саат турат. 1 саат демделип, бүт даамынын соусунун баары сиңет. Сиңгенден кийин анан 1 сааттан кийин духовкага салабыз, духовкага. Муну көрүнүшү эле кандай сонун керемет болду го. Муну 1 саат коет экенбиз.
Мына ошентип 1 саат дагы өттү. Азыр биздин балыгыбыз маринация болуп бүттү. Эми муну биз духовкага салат экенбиз. Духовкага фольга менен салабыз. Себеп дегенде ичиндеги ингредиенттери куюлуп кетпестен курамдарын жакшынакай кылып салабыз. Муну сулуу бышыш үчүн үстүндөгүлөрү майдаланбай жакшы цельный бышыш үчүн биз мындайынан бышырабыз балыкты. Мындайынан кылып салабыз. Маринад уже 1 саат болду. Болгондон кийин Күрүү турган балыктай болот экен да. ушундай кылып салабыз. Сүзүп бараткандай болот. Анан буга май куябыз. Бираз май куят экенбиз. Жабышып калбас үчүн майды куябыз. Үстүнө мындай себелеп койсоңуз дагы. Сону болот да. Жабышып калбас үчүн кичине май куюп коебуз. Май куйгандан кийин мунун үстүн жабабыз. Фольга менен жабабыз. Ачыкчасын алып коебуз. Ачыкчасын алып коебуз. Анан кийин мындай кылып бекитип коелу. Бекитебиз. Майлары куюлуп кетпес үчүн, ичиндеги курамдарды чыгып кетпес үчүн Балыкты таатынака ороп койдук. Ороп туруп, балыкты жарым саатка газдын духовкасына коебуз. Духовкасы уже ысып калган. Ушинтип биздин балыгыбыз 30 мүнөттө даяр болот. Балыгыбыз 30 мүнөттө даяр болот экен. 30 мүнөттүн ичинде Гүлнара жөнгөлбестен өзүнүн жакшынакай чыгармасы менен келиптир. Анда эмесе Гүлнара, сизден бир жакшынакай күүнү күтөбүз. Мен азыр биздин Жумамилдин Шералиев атабыздын түшүмдө деген күүсүн аткарып берейин. Бул түшүмдө деген күү абдан мен үчүн оор келди. Себеп дегенде кандайча оор келди? Бул 2 жыл иштеп алып чыктым. Ден соолукка байланыштуу ушундай убакыттар көп кетти. Бир аранжировка жасатсам 2,5 мүнөт болуп калыптыр. Анан мен клипке даярданып, муну айттым да, муну Ырысбек Усманов жасаган. Анан айттым, кайра муну 3 мүнөткө которушубуз керек деп. Анан ортосуна ал айтып калды, сен Оскомус ойноп жүрөсүң деди. Анан Оскомус ойнойн десем, анда ортосуна Оскомус кошолу деп, ошо 3 мүнөттүк кылып клипке ылайыкташтырып, ошо түшүмдө деген Жумамил Шералиев атамдын күүсүн аткарып берүүгө уруксат этиңиздер.
чоң рахмат сизге. Абдан сонун күй болуп тур. Бизден ушундай ашканабызды ушундай музыкага бөлөдүңүз. Сизге чоң рахмат. Балыбыз пышкычакты, балыбыз жарым саатта даяр болот. Балыбыз пышкычакты кичине капустадан салат жасап коеюн. Витамини көп, жазгы салат. Бадыраңды да турайынбы? Тура бер бул эми Сиз капустаны турасаңыз, мен бадыраңды тура берейин. Гүлнара, мына жылдын башы жаңы эле башталбадыбы? Өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы жылда кандай пландарыңыз бар? Кандай ийгиликке жетиштиңиз чыгармачылык жамаатта? Ушу тууралуу айтып берсеңиз. Кудайга шүгүр, жеке эле мен үчүн эмес, мен өзүмдүн үй бүлөм үчүн да абдан көп жаңылыктар болду. Менин жолдошум өзү алда музыкант, виолончель аспабында ойнойт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдрахман Аширов. Пианинодан настройщик, рояль пианино оңдойт. Анан ошо биздин консерваторияда улуттук Малдыбасаров атындагы консерваторияга Япониядан комиссия келип, жолдошум ошо рояль пианинону кандай оңдойт, ошолерди көрсөтүп, экзаменден өтүп, анан алар кетишип, бир айдан кийин Япониянын Yamaha деген фирмасынан сертификат алды. Биз жеке эле айтып атпайбы, мен өзүм үй бүлөм үчүн эмес, жеке Кыргызстан үчүн бул чоң жаңылык болду. Себеп дегенде биздин Кыргызстанда эң биринчилерден болуп пианино күйлөгүч мен Абдрахман Аширов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Андай кесип аз да бизде Кыргызстанда. Негизи жок да Кыргызда. Анан көбүнчө бизде ошо сертификат алып, кыргыздардан Кыргызстанда биринчи жолу менин жолдошум ээ болду ошого. Мен ага сыймыктанам. Себеби бизде мурдун настройщик болуп жаган корейцтер, орустар, башка улуттар иштеп жүрүшкөн. А бирок менин жолдошум ушу эң биринчилерден болуп чыгып иштеп, эмгектенип келе жатат. Анан экинчиси, мен чыгармачылыкта жаңы клиптерге тартылдым быйыл. Анан жана менен жана ошондой эле келечекте дагы көп чыгармаларды жаратсамбы деген ойлорум бар. Мисалы, кыяктан мен жакын арада ушу чоң ушу дүйнөлүк классиканы клип кылып алып чыгайын деп атам. Себеп дегенде ал клипти ушунчалык баягы орустун аристократтары кийген бай бир кийимдерди кийип ушунчалык керемет Кыргыз улутундагы. Жок, ал сиздики дүйнөлүк классика. Ошого мен бир ушундай бай костюмдарды кийип, өзүм бир бай аял затты көргөзгүм келип, ушундай бир жакшы керемет клипке тартылайын деген планым алдыда турат, оюм бар. Жана ошондой эле 2018-жылы 31 декабрда президенттин указы менен мен ардак грамотасына ээ болдум. Биздин президентибизге чоң рахмат. Биздин өлкөбүз өнөсү баалап, чыгармачылык ишиңизди баалап, ошо ишибизди барктап, баалап, себеби мен филармонияда ушу Кара Молдорозов атындагы эл аспаптар академиялык оркестринде кыякчы болуп 33 жылдан бери эмгектенип келе жатам. Быйыл буюрса пенсияга чыгам. иштегениме, үзгүлтүксүз стаж менен иштегениме 33 жыл болду. Өзүм болсо ушу 55-ке чыгам быйыл. Ошондой жакшы алдыда пландарым бар. Абдан жакшы пландарыңыз бар экен. Эми бул салаткачы сөзүңүз каралды. Бадыраңдарды ушундай кошуп, эми бул балык деген баягы өзүнө диетический тамак да. Ошого мен буларды кошуп өзүмчө столго коюп коем да, аралаштырып. Бул сиздин жасап өзүм эле жеке салатым бул. Өзүм эле жеке ушундай эле коз кылып салап, майдан кошуп жасап коем. Муну өзүңүзгө жеке даярдайсызбы же үйгө келген меймандарга дайым ушундай салат жасайсызбы? Мен өзү үйүмдө келген элдер мага аябай таң калышат да. Сиздин үйүңүзгө келбейли качан болсо салат даяр турат депчи. Мен чындыгында калагимде дайым эле салат жасап коем. Себеби мен айтып атпаймынбы, ден соолукка байланыштуу көбүнчө ушундай көп даяр турат сизде. Даяр турат меники. Диетадамын өзүм. Бул дагы бир кожойкенин абдан бир жакшы сапаты болуш керек. Сен айтып атпаймынбы, кичине баягы убактың, возрастың да 50ден ашкандан кийин өзүңдү жакшы карап, өзүңдү сүйүп, бардык жактан эч кем кылбай жакшы жашоону эңсебей кылат экенсиң. Буга туз менен укроп кошобу? Укроп кошобуз. Укроп,
Укропты мен тура берейин. Селерей кошобуз. Булардын баары жуулган. Бул любой салатта бул көк чөптөр түрү менен көп болсо, бул өзү эле кооздукту алып келет да. Даамын берет, Жеген келип турат, көрүп эле жеген келет булардычы. Сөзсүз түрдө мындай көк чөптөрдү кошкондо жаздын жыты, жайдын жыты жыттанып, Албетте, табит ачылып, албетте. майдан коябыз, суюк майдан бир аз көп коебуз. Мен көбүнчө майонезди көп колдонбойм. Майонезди көп колдонбойм, көбүнчө ушу майды көп колдонойм. Суюк майды, оливка майын, жүгөрү майы, пахта май баарын колдонойм. Азыр Кудайга шүгүр биздин магазиндерде, дүкөндөрдө майдын түрүн сатып калдыгы. Ой, майдын түрү бар, кандай түрү десең түрү бар. Мен ушинтип баягы балык алып чыкканда столдун үстүндө ушундай салаттарды балыктын жанына кооздук коюп кетебиз. Балык менен жеп отурган жакшы көрөм. Сиздин балыгыңыз бышалеп деле уже тамшанып бүттүк го биз Гүлнара. Биякта дагы балыктын жыты жыттанып калды. Кудайым буйруса, балыкты айтып окшойт. Мен даярмын деп. Даяр. Ошентип биздин гарбушабыз та быштым деп жытын берип турат. Азыр ачып карайлы, Кудайым буйруса бышып калган окшойт. Ооба. Табагыбызды даярдайлы. Балыгыбыз бышты. Буну ачабыз. Балык өзү тез эле пышат да. Болуп пышат. Мен кармап турайын тарелканы. Табакта кармап турайынбы? Балык фольгага салганда ушундай бүтүн бышат. Жана маринадтан кийин өзү абдан жумшак бышат. Орусча айтмакчы, варту тает да. Варту тает болот. Оозду эрип кетет. Оозду эрип кетет болот. Чайнаштын кереги жок. Балык өзү баягы комок келгенде деле балыкты сала коем менчи. Оңой кат, жумуштан чарчап келесиң. Анан тигини жасайт элем, муну жасайт элем деп жүрөсүңбү. Балыкты дайыма үйгө коюп коем дагы. Жасай коем. Керемет. Анан муну баягы жегенге табитти пайда кылыш үчүн баягы кооздукту кичине талап кылат да, себеби балык деген мындай өзү жакшы тамак да. Анын арасына мен мынтип лимонный сок бая кошулду, эми мен лимонду өзү коюп коем да. Бая балдарым көрүп, мамам сонун керемет тамак жасаптыр деп айтсындар, өзүмдөрдү мактанып, мындай кооздоп койгон, кел эле тамакка деп. Балдар эме дейт экен эми деп. Балдарым жакшы көрөт, эме кылып жейт. Биз өзүбүз ушунчалык жүрөгүбүз таза, назик адам болобуз, биз чыгармачылык адамдар. Анан биз тамагыбыз да ушундай кооз болуп, биз көргөндө настроениябызды көтөрүп, көз менен көрүп, жакшы тамак экен деп, ушинтип балдарым жесе экен, үй бүлөм ушинтип жесе экен деп, биз дагы ушундай аракет кылып, анан мен баардык нерселерди эринбестен ушундай жакшынакай кылып, кооздукту жасап, бул балыкты өзүнчө эле сүрөт болду го бул жерде. Ооба. Мен өзүм ушинтип жасайм, үйдөн ушундай дайыма ушундай жасап. Салат ортосуна салайынбы? Жок, салатты мен өзүнчө тарелка коюп эле, өзүнчө коюп эле тамак менен жейбиз. Анан мен өзүм пиязга өтө жакынмын. Пияздын фиолетовый пияз, ак пияз, көк пияз дегендин баарын жейм. Ошон үчүн да ушу бетинде бир аз болуш керек. Муну кыйгачына мындай алып туурайбыз. Баягы кооздукту, тамакка табитти алып келе турган бул жашылчалар дагы абдан жакшы да. Мен өзүм жакшы көрөм. Ушундай кооз кылып жасап, үйдө отурганда ушундай кооз зерикпейт экенсиз. Вообще зерикпейм мен. Көбүнчө менин теңиштарым болобу, сиңдилерим келип, эже мунун баарын кантип бирден туурап, эми жөн эле туурап жемейсизби деген сөздөр болот, бирок мен айтам, ар бир тамактын өзүнүн немеси болот. Мындай алып салып койсоң, жейиштүү болуп, жакшы нерселер болуп турат. Мындай алып салып коем. Анан пияз менен жегиси келгендер пияз менен жейт, мындай жегиси келгендер мындай жегиси келет. Мындай коюп коем. Жакшынакай кылып пиязды дагы ушундай жөн туурап койбостон, ушундай кыйгачынан кооздук менен туурап, табакты кооздогонго аракет кылам. Табагым меники дагы ошо үйдө постоянно стеклянный, айнектүү табактарды көрүп тура берет ичиндегилери. Плов жасайынбы, 5 бармак жасайынбы,
тоок түштетемби, балык түштетемби, ошо айна кидиште баардыгы көрүнүп туруш керек. Абдан сонун керемет. Дагы бир сөз айтып кетким келип атат. Бул пияздарды ушундай турагандан кийин бир аз судан чачып койсоңуз же суга салып койсоңуз, мындан да бир келбети келишип абдан жакшы болот да. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Гүлнара Сыдыкбекова бизде мейманда болду. Мына өзүнүн гарбуша аттуу балыкты ушунчалык сонун даамдуу кылып барыбызга тартуу кылып жатат. Өңү дагы өзүнчө бир керемет, даамы өзгөчө керемет. Гарбушаны өзүнө эле жебестен мына мындай кылып көк салаттан да кошуп койсоңуздар болот экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип гарбушабыз да даяр болду. Ушунчалык сонун кооздордук, ушундай аракет кылдык. Анда эмесе даамын көрөлү, татып көрөлү. Келиңиз, сиз биринчи алыңыз. Сиз айткандай чындап эле Жумшак, жакшы, бар тутайт. Сонун. Кандай сонун керемет балык болду. Сонун. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип мына гарбушаны жегенде жөн жебестен мындай көк салаттарды кошуп койсоңуздар, үйдө отурган меймандарыңызга, бала бакырага, үй бүлөгө дагы абдан пайдалуу келет экен. Балык менен өкөнү кошуп жегенде андан бешбетер 2 эсе пайдасын берет экен. Туурабы? Рахмат, чоң рахмат. Мен бүгүнкү күндө абдан кубанычтамын. Ушу Ош Пирим телепередачасына келип, ушундай жакшынакай өзүбүздүн чыгармаларыбызды тартуулап, жакшынакай тамагыбызды жасап, ушундай биздин кыргыз элибизге тартуулап аткан ушу Ош Пирим телестудиясына чоң терең ыраазычылыгымды билдирем. Бар болуңуздар, сиздерге ден соолук, бакубат жашоо, чыгармачылык ийгилик, ушундай жаңы идеяларды, жаңы чыгармаларды, жаңы инсандарды биздин кыргыз элибизге тартуулап, бар болуңуздар, сиздерге терең ыраазычылыгым менен Гүлнара Сыдыкбекова. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Гүлнарага биз чоң ыраазычылык билдиребиз, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мындан дары албан чоң дөөлөттөргө ээ болуңуз, ден соолукта болуңуз. Ушундай сиздин жакшынакай гарбушаңызды мен ойлоп атам, телекөрүүчүлөрдүн баардыгы өздөрүнө жазып алып, жосу үйрөнүп алып, үйдөн дагы бышырса, өтө чоң пайда келген болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип мен сиздер менен коштошом. Кайрадан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.